Орчундуу окуялар тууралуу 11 каналында баяндап баштайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта. Египетте барымтага алынган учак шашылыш Кипрге конду, 80ге жакын жүргүнчүсү менен кайтарууга алган курал-чанадан белгисиз болууда. Маалыматтар боюнча учакта бомба болушу мүмкүн. Бийликти күч менен тарта алуу планын түзгөн деген шек менен оппозициянын өкүлдөрү четинен камалууда. Кызматтарды эмитен эле бөлүштүрүп баштаган Дастан Сарыгулов УКМКда суракка алынды. Ал арада Фидель Кастро Обаманын тырмакчада ширин сөздөрүнө ишенбөөгө чакырат. Өткөн жумада Америка лидеринин Кубага болгон тарыхый сапары кандай сынга кабыл алып жатканын биз менен бир нече мүнөттөрдөн соң көрөсүздөр. Биздин каналда калыңыздар. Студияда мен Назика Тамбекова, Кутман кечиңиздер менен. Адегенде Кыргызстандагы кабарлардан коомдук ишмер Дастан Сарыгулов 1-май райондук сотунун чечими менен үй камагына алынганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирет. Буга чейин УКМК Сарыгулов оппозициянын өкүлдөрүнө козголгон кылмыш ишинин алкагында УКМКга алынып келинген. Эске салсак, 26 март күнү Дастан Сарыгулов жана бир катар оппозициялык маанайдагы саясатчылардын министрликтер менен ведомствону бөлүштүрүп жатканы талкууланган аудиосу интернетке тараган. Мурдараак оппозиция өкүлдөрү Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков бийликти күч менен басып алуу пландаган деген шек менен кармалып 12-майга чейин камакка алынган болчу. Ал эми Дулатбек Турдуналиев издөөгө алынган. Эми дүйнө кабарларынан жаңы эле бошотулган Байыркы Пальмира тууралуу дүйнөлүк эксперттер талкаланган шаарды калыбына келтирүүгө чогуу иштөөгө чакырды. Аталган шаарды согушкерлер 2015-жылы май айында басып алышкан. Сириянын армиясы бир нече күн мурун Пальмираны Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринен толугу менен бошоткон. Согушчандар шаардагы диний ишенимдерге байланыштуу бардык курулуштарды талкалашкан. Анын ичинде Бела жана Баалашмин храмы Байыркы шаарынын калдыктары бар. Андан сырткары Пальмирадагы улуттук музей тонолуп кеткен. Орус лидери Владимир Путин Сирия президенти Башар Асадты Пальмиранын бошотулушу менен куттуктады. Ал арада Сириядагы адам укуктары боюнча обсерваториясы Пальмира урушунда 400 чакты согушкер өкмөттүк күчтөрдүн 180 аскери мерт болгон, оор жоготуу экенин маалымдады. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Куба революциясынын лидери Фидель Кастро жакында эле келген Барак Обаманын сапарына карата сын айтты. Гранма басылмасы жазган материалында Кастро Американын лидеринин ширин сөздөрүн сүйлөгөн, АКШ бийлигинин Кубага жасаган душмандык аракеттерин эске салат. Ошондой эле макалада Куба элин камсыздоого кудурети жетерин өзүнүкүн гана туура деп эсептеген Америка империясынан эч кандай белек күтпөсү жазылат. Эске салсам, АКШ президенттеринин 80 жылдык тынгуусунан соң биринчи жолу Барак Обама өткөн жумада Кубага болгон сапарын тарыхый деп атаган. Эми теманы Египетке бурам. Каирде 80 жүргүнчүсү менен учак барымтага алынганы кабарланат. Карпус Broadcasting Corporation компаниясына таандык учакта Александриядан Борбор шаарга багыт алып бара жаткан. Маалыматтарга караганда бортту барымтага алган бир гана куралчан адам бар болушу мүмкүн. Азырынча эч кандай талаптар коюла электиги айтылат. Маалыматтарга караганда учактын ичинде бомба болушу мүмкүн. Белгисиз кишилер тарабынан басып алынган Египет аба жолдоруна таандык учак Кипрдеги Ларнака аэропортуна шашылыш конду. Аэропорттогу коопсуздук маселеси Шарм-эль-Шейх шаарынан көтөрүлгөн. Когалым авиа учагынын кырсыкка учрагандан соң бир нече жолу көтөрүлгөн. Белгилүү болгондой, аралда кырсыкка учраган учактагы 224 адам набыт болгон. Андагы ачыкка болгон кол салууга Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алган. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө бул баяндарды көрө аласыздар. Рак оорусуна кабылган балдардын саны 2 эсе көбөйдү. Ал арада ооруга кабылган балдарды кошумча акча төлөп дарылоо боюнча мыйзам кабыл алынуусу кызуу талкуу жаратууда. Ал эми шайлоого ат салышкан партиялар канча мандат алышат? 11 каналында алдың ала тизмени түзүп көрдү. Түркмөн лидеринин үй бүлөсү менен эс алган сүрөттөр жарыяланды. Журналисттер муну кезектеги жасалмалуулук катары баалашууда. Мына ушулар туурасында көрө аласыздар. Жекшембиде өткөн жергиликтүү кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыгында ылайык партиялар 7% босогодон өтсө мандат ала алат. Азырынча шайлоонун жыйынтыгы саналып жаткандыктан расмий маалымат бериле элек. Бирок 11 каналы шайлоого ат салышкан партиялардан кимдер депутат болорун санап көрдү. Алдын ала маалымат боюнча төмөнкү партиялар шаардык кеңештерге өтүшү мүмкүн. Гемин шаардык кеңешке 21 орун, шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча 5 партия өтүшү мүмкүн. КСДП 36%, Республика Ата журт 17,4%, Замандаш 10,1%, Өнүгүү прогресс 8,5%, Улуу Кыргызстан 8,4%.
Токмок шаардык кеңешке 31 орун, алдын ала жыйынтык боюнча 4 партия өтүш ыктымал. КСДП 37%, Кыргызстан 20%, Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы 12%, Республика Ата журт 10,4%. Балыкчы шаардык кеңешке 31 орун, алдын ала маалыматтар боюнча 5 партия өтүшү ыктымал. Замандаш 21,7%, Кыргызстан 13,4%, Республика Ата журт 11,2%, КСДП 11,1%, Өнүгүү прогресс 9,5%. Каракол шаардык кеңешке 31 орун, 5 партия өтүшү ыктымал. Табылга 28,5%, КСДП 14%, Кыргызстан 10,2%, Республика Ата журт 9%, Өнүгүү прогресс 8,3%. Ал эми Майлуу суу шаарындагы 31 орунду алдын ала маалымат боюнча 4 партия бөлүшөт. Республика Ата журт 40,2%, КСДП 37,9%, Өнүгүү прогресс 9,9%, Ата мекен болсо 7,9%. Ал эми Ош шаардык кеңештеги 45 орунду 6 партия бөлүштүрүшү мүмкүн. КСДП партиясы бул аймакта 30,61%, Кыргызстан 15,73%, Бекерим Кыргызстан 11,89%, Республика Ата журт 9,74%, Бирбол 8,52%, Өнүгүү партиясы 8,8% добуш алган. Жергиликтүү кеңешке болгон шайлоодо социал-демократтар партиясы 3 аймакта көбүрөөк добуш топтой алды. Азырынча алар Кемин, Токмок жана Ош шаарында. Калган парламенттеги партиялар ар бир аймакта ар кандай колдоо табышкан. Бирок жаңы түзүлгөн партиялардан тең тайлаша добуш алгандардын катарында Мекеним Кыргызстан, Ошто Ата журт республикадан дагы алдыга озгон. Аларга 7000 чукул тургун добуш беришкен. Ошондой эле жаш дагы бир партия Табылга Караколдо эң көп 28% добуш алган. Белгилей кетем, бул көрсөтүлгөн сандар алдын ала жыйынтык болгондуктан Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий маалыматынан кийин тизме өзгөрүшү мүмкүн экенин белгилей кетем. Жуманын аягына чейин бюллетендер кол менен саналгандан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы кайсы партия канча мандат ала турганын расмий түрдө билдирет. Жаңылыктарды улантабыз. Рак оорусуна каршы дары-дармектер өтө кымбат. Бул ооруга кабылган балдарды дарылоочу дарылардын баалары дагы күндөн күнгө өсүп жаткан адистер билдиришип чыгышты. Айтымында алардын арзандатып бекер кылуу максатында мамлекет тарабынан, министрлик, институттар тарабынан колдон келишинче аракеттер жасалды. Бирок тилекке каршы дарыны бекер берип, бекер дарылоого бизде мүмкүнчүлүк болбой жатканы айтышууда. Мехроноз 6 жашта, ал курч лейкоз кан рагы менен ооруйт. Баланын денеси алсыз болгондуктан Бишкектеги улуттук онкология борборунда 4 ай бою апасы менен бирге жатат. Endi bizga mana химиотерапиялар. Биз ар бир химиотерапия үчүн 4 сомдон 5 сомго чейин акча коротобуз. Ал эми дары-дармектерди кээде онкология борборунда берет, кээде издеп жүрүп өзүбүз сатып алабыз. Sotib olganda 4300 dan aldık 5 milligramını. Ал эми бүгүн рак менен ооругандарды акысыз дарылоону жокко чыгаруучу мыйзам долбоорунун демилгечилери маалымат жыйын өткөрүштү. Бул тема буга чейин коомдо олуттуу резонанс жараткан. Жарандар каржылоону жокко чыгаруу рак менен ооруган адамдарды өлүмгө алып барат деп ишенишкен. Бирок баары алар ойлогондой татаал эмес. Но на самом деле Рак оорусуна чалдыккандардын жакындары миңдеген долларды коротушат. Бирок онкология борборунда жакырчылык, себеби ооруканалардын акчалары жөн эле дарыгерлердин чөнтөгүнө кетет. Жетекчиликте рентген алганга да каражаты жок. $1000. Куда же идут эти деньги? Бул жерде рак менен ооругандар үчүн акысыз медициналык дарылоо жөнүндөгү мыйзам жөнүндө сөз болуп жатат. Алардын айтымында рак илдетине чалдыккан адамдарга мамлекет бөлүп берген каражат жетишсиз. Данный момент Учурда бейтап мамлекет тарабынан 11% гана камсыздалат. Ал эми калган 89%-ын дары-дармекке болгон акчасын өзү төлөйт. Бирок ал акча кассага эмес, медициналык кызматкердин колуна өтүүдө. Албетте бул каражаттын мамлекетке түшпөшүнүн айынан жаңы жабдыктарды же болбосо мекеменин өзүнө пайда алып келген жок. Жаңы мыйзам долбоорунда рак оорусуна чалдыккандар төлөмдөрдү медициналык мекемелердин кассасына төгүшөт. Муну менен ооруканалардагы дарыгерлердин арасындагы коррупцияга жол берилбейт. Төлөмдүн суммасына химиотерапиядан башка толук дарылануусу кирет. Бул чечим улууларга гана тийиштүү. 16 жашка чейинки балдарга жардам толугу менен бекер көрсөтүлөт. Гүлүм Эркинбек кызы, 11 каналы. Өлкөбүздө рак оорусун бекер дарылоого мүмкүнчүлүк болбой жаткан жагдай туурасында кебизде Эргене коомдук фондунун төрайымы Талайгүл Сатыбекова менен улантабыз. Куш келипсиз, Талайгүл айым. Жакында эле парламент рак менен ооругандарды акысыз дарылоону жокко чыгаруу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алды. Айтсаңыз, акысыз дарыланууну токтотууну ким козгоду?
Бул мыйзам ушу 2000-жылы алынган. Биз анализдеп чыкканбыз. Мыйзамда бекер деп жазылганы менен турмушта бардык дары дармекке жана дарылоого, диагностикага оорулар өздөрү төлөп келген да. Негизи бул мыйзамды өзгөртүш керек. Буларды ушу боюнча калтырганга мүмкүнчүлүк болбойт деп биз өзүбүз көтөрүп чыкканбыз. Ушу 2014-жылы 19 декабрда ал убакта 5-созывдын жогорку кеңешинде парламенттик уу болгон. Ошол жерде ушул мыйзамды анализдеп чыктык, элдин арасында мындай суроолорду өткөзүп, баардыгына адамдар төлөткөн жок дегенде эле 10 000 сомдон баштап, жана андан өйдө дарыларга, дарылоонго төлөткөн. Ошол акчаларды эгер бюджетке которулса, бул онкология өзгөрүлөт эле деп ишенген менен ошондо биз кайрылганбыз да. Эски мыйзамга ылайык ар бир адам үчүн республикалык бюджеттен 2475 сом бөлүнүп берилет. Бул бардык өлчөмдүн 11%-ын гана түзөт. Жаңы мыйзам долбоорунда мамлекеттик жардамдын көлөмү көрсөтүлгөнбү? Бул дарылануу үчүн жарым-жартылай төлөбү же акысыз жардамбы? Азыркы жаңы мыйзамга ишине киргенден кийин бул өкмөт жагынан өзү дагы атайын мындай программаны киргизет да. Бул пилоттук программа деп 2 жылга ошонун ичинде онкологияда кирет да. Буга жаңы финансированиянын модели кирилет. Бул эмнени билдирет? Азыр көп жерлерде мындай талкуулап атпайбы? Бекерде мындай төлөмгө мындай кылып койду депчи. Анда болсо мындай биртике туура эмес түшүнүктөр бар да, сооплата деп коетчу, кыргызча айтканда кошумча төлөйт да. Эгер бир оорунун формасын алсак, рак өзү 100дөн ар кандай формалар болот, 100дөн ашык. Ошонун ортончосун алганда негизи эле айыгыш үчүн бул көп каражат талап кылынат да, мүмкүн 50 000, мүмкүн 100 000 сом. Биздин жарандар болсо ар кандай группага бөлүнөт. Ошондо 600 сомдон баштап 31 000 сомго чейин кошот, өзүнүн салымын кошот да. Бирок бул ошол бардык керектүү нерселерин жаап калбайт да. Ал калган болсо бюджет, государственный бюджеттен кошулуп, аны мындай каражатталынат да. Талайгүл айтсаңыз, жаңы мыйзам долбоорунун авторлору ким? Рак менен ооругандардын бул мыйзамды талкуулоого катыштыгы барбы? Ооба, биздин катышыбыз түздөн-түз бар. Биз өзүбүз кайрылганбыз. Бул жаңы финансированияларды киргизгиле, өзгөрүүлөр болсун деп. Себеби деген онкология 80-жылдагы деңгээлде калып калган, эч кандай өзгөрүүлөр жок болгон да. Аябай эскирип, негизи убактысы өтүп кеткен диагностикалык жабдуулар турат. Алар эч кандай пайда алып келбейт, жаңы лабораториялар иштебейт. Биздин жарандар бүт чет өлкөгө барып, ошол жактан тапшырып келишет. Мунун баары тең терс көрүнүштөр да. Эгер биз ошолорду көтөрүп чыкканбыз, анын чечими кандай? Бул мамлекеттеги аябай коопсуздануу менен кабыл алышкан. Ошол эле депутаттар эң биринчи көтөрүп чыккан бул Ташболот Балтабаев мырза. Ал биздин, өзүңөр билесиңер, доктор, биздин агай. Ал киши дагы ушу көзү жетип турганда иштебегенине. Анан мындай инициатива көтөрүп, ошо атайын эксперттерди чакырып, ушу экономисттер, саламаттык сактоо жагын билген экономисттер санап чыгышкан. Ошондо ушул силер айткан бааларды алып чыкканда, что 11%-ын эле керектүүсүн жабат экен депчи. Бул химиотерапиядан тышкарысы. Ар бир адамга ушул онкологиядан дарыланып атканда жок дегенде эле 25 000, 28 000 сом керек экен. Анын болсо бюджеттен ушунча эле аз чектелет экен да. Жарандардын баары деле келип дарыланганда төлөп атат. Ал төлөгөндөр болсо кассага түшпөй эле ушу түздөн-түз докторлорго кетип калып атат. Жакында эле Саламаттыкты сактоо министрлиги өлкө боюнча рак менен ооруган адамдардын эсебин жүргүзөт деп жарыялады. Буга чейин аларды каттоо жүргүзүлгөн жок беле же эми эле толук жана сапаттуу эсепке алабы? Ооба, жүргүзүлгөн. Бизде бар да эми статистика деген. Ошол статистика боюнча канча адам ооруп калды, канча адам кайтыш болду, канча адам химиотерапия алды, канча адам операция болду, бардык цифралар бар. Азыр болсо ошо айтылып аткан бул
канцер регистр деп коет. Бул дүйнөлүк боюнча, дүйнө боюнча кабыл алынган мындай стандарт да. Анын ичинде көзөмөлгө алынат, ошо да ал эмес кандай рисктер бар депчи, алар кандай дары алды. Бул жаңы электрондук мындай системага өткөзүлгөн канцер регистр деп айтылат. Ошол бизде эми бүткүл дүйнөлүк жүздүү саламаттык сактоо уюму жагынан эксперттердин колдоому менен болуп атат. Бул абдан жакшы иш боло турган болуп атат. Маегиңиз үчүн рахмат. 11 канал студиясында Эргене коомдук фондунун төрайымы Талайгүл Сатыбекова болду. Эми коңшу мамлекеттерге болуп жаткан кабарлардан түркмөн лидери Гурбангулы Бердимухамедовдун неберелери менен Гектердеги зоопаркта сейилдеп жүргөндөгү сүрөттөрү тарады. 250-ге жакын жапай хайванаттар кармалган жай мындан 6 жыл мурун курулуп улуттук зоопарк катары эсептелинет. Белгилүү болгондой, түркмөн башчысынын жалгыз уулу Сердардан 7 небереси бар. Арасында улуусу 13 жаштагы Керим, чоң атасынын жанында көп жүргөнү менен белгилүү. Президенттин эс алуу учурунан тартылып алынган сүрөттөргө карата социалдык түйүндөрдө да талкуу жаралып, көбүн эсе атайын уюштуруп жасалмаган билинип калган жазышууда. Күндүн маанилүү кабарларын жеткирүүгө аракет кылдык. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кайрадан 11 каналында амандашканча.